Урматтуу Алмазбек Акунжанович, мен дагы Кызылкыя шаары Кадамжай районуна барып, соц объекттерди кыдырып, андан тышкары шайлоочулар менен жолугушуп келдим да. Бизде Кызылкыя шаарында азыркы учурда калктык тейлөө борбору Ички иштер министрлигинин имаратында 2 бөлмөлүү зданиясында отурушат экен да. Эми ичинде шартын айтпай эле коеюн. Бул калктык тейлөө борбору Кадамжай районунун жана Кызылкыя шаарынын ошол эле учурда Ноокат район калкыны тейлейт да. Очеретти айтпай эле коеюн. Санарип министри барып бир көрүп келсе жакшы болот эле да, бир таанышып, бул жерде кыйратып, бүт эле кыйратып атам деп отурбайчы, ошондо имараттарды барып көрүп келсе жакшы болот эле. Ошо боюнча тапшырма берип койсоңуз, андан тышкары экинчи маселе Кызылкыя шаарынын Акбулак совхоз айылдарынын жашоочулары өзгөчө дыйкандарды таза суу менен, сугат суу менен камсыз кылыш керек да. Таза суу, сугат суу. Азыркы учурда долбоорду даярдашып атат ошол жергиликтүү жашоочуларчы. Бул боюнча да Минсельхозго суу департаментине тапшырма берип койсоңуз, элге жардам берсе жакшы болот эле. Үчүнчү маселе бул деле ошол Кызылкыя шаарынын Караван айылынын дыйкандарына 2 скважина чыгаруу өтө зарыл болуп атат. Дыйкандарга суу жетпей жатат да. Бул боюнча 3 маселе боюнча. Андан тышкары акыркы маселе, урматтуу Алмазбек Акунжанович, бул деле ошол Кызылкыя шаарынын жана Кадамжай районунда мына өзүңүз билесиз, чоң стратегиялык жол өткөн. Бул Ош Разаков Баткен жолучу. Бир да светофор жок экен да. Мамлекет үчүн эң бул бийик бул адамдын өмүрү болот. Ошол жолдо бир топ жол кырсыктары болуп, жарандар кайтыш болуп кеткен учурлар да болуп атат да. Светофорлордун стойкаларыны тургузуп коюптур. Азыркы учурда бир светофор иштебей жатат. Эми светофорду тургузгандан кийин аягына чыгарып коюш керек да, стойкасы тургандан кийин. Ушу боюнча тапшырма берип койсоңуз, андан тышкары ошол бизде Ош Разаков Баткен автожолунун ошол Кызылкыя шаарында чет жерлерине арчаларды эгишкен экен да. Кайсы фирма ошол тендерден кайсы фирма утуп, ошо жолду жасаган болсо, ошо арчалар баары куурап калыптыр. Бул эми жоопкерчилик болуш керек да, мамлекеттин элдин акчасыны мындай эле асманга учуруп берген болбойт да. Ушу боюнча протокол тапшырма берип койсоңуз, тиешелүү укук коргоо органдары изилдеп чыгып, жазасын берип, жоопкерчиликке тартылсын да. Ушу боюнча Алмазбек Акунжанович, протокол тапшырма бериңиз, мен жообумду күтөм.